Саламатсыздарбы урматтуу Жалбырак ТВ каналынын көрөрмандары. Биз Кыргызстандагы өлкөдөгү акыркы саясий, социалдык, экономикалык, айтор актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн кыскача маек планга киргиздик. Бүгүн ушул эртеңки бүрсүгүнкү алдыда боло турган саясий чоң окуялар тууралуу талкуулоо үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Чыныбекович, куш келиптирсиз. Биздин суроолорго жооп бере баштасаңыз, Рыскелди мырза, айтсаңыз, чоң саясий окуялар алдыда турат. КСДП партиясы экиге бөлүнүп кеткен да. Биринчи бөлүгү, биринчи топ эртең 3 апрелде съездин өткөргөн жатышат. Буга чейин экинчи топ Атамбаев баштаган экинчи топ, биринчи топ дейбизби, алар 6-сында өткөрөбүз деп пландашкан эбак эле. Эртең ошентип бир тобунун съезди болот да. Сиз ушул съездге барасызбы? Биринчиден СДПК партиясынын экиге бөлүнүп кеткени де факто, де юре бул ишке аша элек. Мына ошонун аракет кылышып атат. Бир жагы дагы, экинчи жагы дагы курултай өткөрүп, эртең 3 апрелде курултай болорун мен деле массалык маалымат каражаттарын уккам. Мен Кыргызстан социал-демократтар партиясынын катардагы мүчөсүмүн. Тилекке каршы мени саясий кеңештен чыгарып салышкан. Ошол кездеги Политсоветтин жетекчилери. Мен катардагы мүчөсүмүн, бирок менин катардагы мүчөсү катары эртеңки курултайга чакырышкан жок, конок катарда чакырышкан жок. Ошо курултайда чакырылган саясий кеңештин жыйынында кабарым жок. Мындайча айтканда, мени булар эске алышкан жок, чакырышкан да жок. Анан чакырылбаган конок шыпырылбаган жерге отурат дегендей, эртеңки курултайга мен катышпайм, чакырылбагандан кийин. 6 апрелде экинчи топ, ушу Атамбаев баштаган топтун съезди болот да. Сиз саясий кеңештин мүчөсү эмессиз, бирок партиянын мүчөсүсүз. Бул жыйынга барасызбы? Мындай, мен эгер чакырса, башта мен эки жагына тең барайын деген оюм бар болчу. Эки жагына тең барганда тең мен аларга жагыныш үчүн барбайм. Мен ачык пикиримди айтат болчумун. Эмнеге чунушталып анткени партиянын катардагы мүчөсү эмес, партиянын ардагер мүчөлөрүнүн катары мен өзүмдүн акыркы сөзүм болбосо дагы адилет сөзүмдү айтмакмын, калыстык сөзүмдү айтмакмын, кимдер эмнеге алып келгенин айтмакмын, кимиси чакырса дагы ошонун бетин айтмакмын, элдин көзүнчө айтмакмын. Атамбаев чакырса, Атамбаевчилер чакырса, алардын курултайына деле бармакмын, катышмакмын, сөз берсе айтмакмын. Мына ушулардын баарына барып келген өзүңүз күнөөлүүсүз деп. Беркеле чакырса аларга деле айтмакмын, силер кайсыга деп. Бирок эмнегедир менден чочур катабы, эки жак тең чакырышкан жок. Анан кийин чакырбагандан кийин, эгер чакырса мен бармакмын. Чакырбагандан кийин делегат катарында мени эч жерде чакырышпаптыр. Мындайча айтканда, мени көңүлдөн чыгарып коюшту, же эстен чыгарып коюшту, билбейм, айтып чакырып алган жокмун. Эртеңкилер партиядан Атамбаевди партиядан чыгарабыз деп атышат да. Анан Атамбаев тарап муну рейдерлик басып алуу, тартып алуу деп алып атышат да. Сиз кандай ойлойсуз? Бул партия кимде калат, КСДП? Эми бул мындай да, партия деген бул чоң бир уюм. Анан аны экиле киши чечип койбош керек, же болбосо бир уч киши чечпеш керек. Партиянын уставына ылайык дегеле өкмөтчү партиянын мүчөлөрү чечиш керек да. Анан партиянын азыр ушундай акыбалга келгенине ошо партиянын жетекчисинин өздөрүнүн күнөөсү бар. Бул турмуштун талабы ушундай болду, тагдырдын талабы ушундай болду. Бул дагы мүмкүн сыноо чыгар. Бирок мага мандатты Кыргызстан социал-демократтар партиясы берген. Шайлоодо эл ошол партияга добушун берген, ошол партияга мага мандат берген. Мен ошол мандаттын аркасында өзүмдүн аракеттеримди көрүп атам, аткарып атам, мындайча айтканда партиялык тапшырмаларды. Анан азыркы эртеңки боло турган курултайды кайсы бир саясий кеңештин мүчөлөрү чогулуп алып ошо курултай чакырышты да. Мени чакырган жок, мен чакырса айтмакмын. Силерде кворум болду деп суроо салмакмын. Кимдер катышты? Бул мыйзамдуу эмеспи деп биринчи суроо салмакмын, анан айтмакмын. Эгер мыйзамсыз болсо, бул мыйзамсыз курултай экен, буну уят болуп эле жыйыштырып койгула деп айтмакмын да. Мен балким мен ушудан коркунучу беле чакырбай жаткан чыгар да. Мен уктум ушу тиги курултайды чакырган саясий кеңештин жыйынында
бир 10-га жетпеген эле адам катышты, кворум болгон эмес депчи. Иса Шишенкурс айтып атпайбы, Атамбаевдин деле саясий кеңешинде кворум болгон эмес депчи. Эми кайсысында кворум болуп, кайсысы негиздүү, аны такташып алат кийин. Бирок негизи мен жакында Феликс Шаршабаевдин ушул өңүттө суроо бергенде айтты да, бул саясий лидерлик деди. Мен ага чейин айткам. Феликс Шаршабаевич курулушка чейин айткан болчумун, жогорку кеңештен Жалбыракова же НТСК бир кайсы бир массалык маалымат каражатына бергенде айткам, партияны тартып алуу бул алсыздык, анан акылсыздык деп айткам. Бүгүн ошол пикиримде турам. Деги эле мындай нерсе болбош керек. Бул бирөөдүн баласын тартып алган же бирөөдүн аялын тартып алган менен барабар. Эгерде элестетип көргүлө, Өмүрбек Чиркешевичтен Атамекен партиясын тартып алам десе, ал киши айтмак, андан көрө мен эркиндигимди тартып алгыла, керек болсо өмүрүмдү тартып алгыла, бирок партияма тиешпейли, ал деген миңдеген адамдардын үмүтү байланган бир уюмду айтмак. Атамбаев деле ушул партияны түптөсө, күчтөсө, анан туруп эле аны чыгарып салып туруп башка нерсе айтпаса, бул деген саясий лидерлик. Айрым саясатчылар айтып атышат да. Бул КСДП экиге бөлүнбөдү. КСДП Атамбаевсиз КСДП жана КСДП. Бул эки партия бөлүнүп, мисалы үчүн эртеңки жыйын канчалык легитимдүү ага баа берилет. Бирок юстиция министрлигинен Атамбаевсиз КСДП деп катталып алып, ушундай партия экиге бөлүнүп кетип, ушундай да жолдор барбы? Болобу, мүмкүнбү? Албетте, колуңда бийлик турганда жана кийиз касык жерге кирет да, кылсаң болот. Бирок аны тарых кабыл албайт. Убагында биз Лелдин десе партиянын партиясы Лелдинди. Арнамыз десе Куловду Арнамызды түшүнөбүз. СДПК Атамбаевди, Атамбаев СДПКны түшүнүп калганбыз. Текебаев десе Атамекенди, Атамбаев десе Текебаевди. Акшумкар десе Сариевди Акшумкарды түшүнөт. Бабанов десе Республикасы болуп жүрөт. Анан булар түптөгөн, күчтөгөн партияны биринен ажыратып салган нерсени каттап койсо, бул анда соттордун көз карандылыгын көрсөтөт болот. Экинчиден, деги эле мындай иш болгон эмес. Мына Республика партиясында деле убагында ушундай бөлүм жарлуу болгон. Бирок ал жердеги жигиттер мындай акмакчылыкка барган эмес да. Алтынбек бир бол деген партияны Сулаймановна түзүп алды. Бакыт Эргешович Өнүгүү партиясын канат кеде канчы Кыргызстан олтуруп, кайта ошолор Бабанов менен атаандашып келип, үчөө төртөө тең парламентте орун алып калды. Анан ушундай кылса болбойт беле. Бул деген саясий маданият. Тиге деген бул саясий лидерлик. Болуп калат, каттап койсо болот. Бирок турмуш аны актабайт. Мындай болушу да мүмкүнбү? Эртең мисалы үчүн Атамбаевди чыгарабыз дешти. Атамбаев партияны алгыла деп туруп, өзү башка партия түзүп, партияны СДПКны берип салып, өзү башка партия түзүп кетиши да мүмкүнбү? Менимче ал киши андайга барбайт. Ал алдырып коюп эле колун жайып отуруп калбайт. Биринчиден, экинчиден бул чоң соттошуп калып келет. Анан мен кече көрүп калдым, ошол эртеңки курултайга ошол жанагы Атамбаевди партия төрагалыгынан алып салабыз деген бирде партиянын мүчөлөрү барып кеп ошондо. Мен партиянын мүчөлөрүнүн көбүн тааныйм. Анткени мен эски ардагерлердин бирин. Анан ошолордун чечими, анан мисалы муну Сагынбек Абдрахманов деген жигит ушул бирок аны биз партиядан чыгарып жүргөнбүз. Анан партиядан чыгып жүргөн киши анан кантип ошол кайта партиядан башкаларды чыгарат? Муну кандай логикага, кайсы мыйзамга туура келет? Анан ушулар өздөрүнө партияга тиешеси жок адамдар ошо партия лидерин чыгарып салса, анан сот ошону таанып койсо, юстиция министрлиги каттап койсо, бул Кыргызстандагы акыйкаттын жоктугунан кабар берет. Андай акпакчылыкка барбайт болуш керек. Деги эле мындай нерсени мен күтпөйм. Эртеңки курултайга мен бүгүн эле бир топ депутаттар менен жолугуштум. Кече Төрөбай Закирович өзү деле Марал радиосуна берген маегинде айтыптыр, мен дагы катышпайм деп. Ал деген фракциянын төрагасынын орун басары. Бир топ депутаттар эртеңки барбайсыз атат, анан саясий кеңештин мүчөлөрү катышпаган, саясий лидерлер катышпаган, анан көчөдөн эле таарынган немелерге чогулуп алып эле анан мүмкүнчүлүк түзүп берип койсо, анан партиядан чыгарып салса, бул шылдың да. Туура айтасыз. Алдыда ушул дагы саясий окуялардын негизгиси ушул апрель революциясына 9 жыл толуптур. 2010 жылдан бери 19 жыл, 9 жыл өтүптүр да аралык. Саналуу күндөрдөн кийин ушул революциянын күнүн белгилейбиз да. Айтсаңыз, ушул революция максатына жеттиби? Кандай деги эле максаты эмне болгон? Бийликти алмаштыруу эмес да. Бийликти алмаштыруу эле максат болгон эмес да. Анан элдин мүдөөсү эмне болгон? Кандай аткарылды ошолор? Туура.
ушул суроону мен дагы жүрөгүмдүн түпкүрүндө да көп сурой берет. Анткени ошол апрель революциясына алып келген Бириккен элдик кыймыл деген кыймыл болгон, ошонун саясий кеңештин мүчөсү болчумун. Ошонун мен дагы жоопкерчилигим бар ошол жерде. Анан саясий кеңештин мүчөсү катары азыркы күндө дагы ушул суроо берилгенде мен айтып эле келатам, айтам дагы деле. Максатына жеткен жок. Максатынын кайсы бир талаптары ишке ашты десем болот. Бул таза шайлоолорду ишке ашыра алдык. Бул акыркы өткөн президенттикте парламент мурунку президент эки президенттик шайлоо, парламент шайлоолорунун баардыгы биометрикалык шайлоолор менен өтүп, бул жанагы таза коом курабыз, таза шайлоолор болсун деген бир талаптарды аз да болсо аткара алдык. Экинчи, бийликти бир колдон экинчи колго мыйзамдуу жол менен күч колдонуу эмес, өткөрүп бере алганга мүмкүнчүлүк жетти. Анан негизги бул экономикалык өнүгүү, таза бийлик, коррупциясыз бийлик деген нерселерге талаптар айла аткарылган жок. Анан алардын баары аткарылбагандан кийин революциянын максаты ишке ашты дегенге айла эртелик кылат. Эң негизгиси биз ушу 7 апрелде майрам күн катары кабыл алдык. Ошол мыйзам жазып, ошол 7 апрель мындан кийин майрам күн катары калды. Бирок алы балдардын майрамдын макамын алып бердик. Баатырлардын макамы азыркы күнгө чейин алынган жок. Бунун эч ким ойлоп да койгон жок. Эгерде ошол 77 бала чындан эле революцияга катышкан, баатырлык кылган болсо, алар кыргыз элине, кыргыз жерине, кыргыз мамлекетине жеңилдик алып келген болсо, ошол балдардын ата энелери, жесирлери, жетимдери кандайдыр мамлекет тарабынан жеңилдик алса болот эле да. Жок дегенде ошолорго өлгөндөн кийин деле Манас орденин берип койсо болот беле? Болот болчу. Мына ушул макамын бербей жатышпайбы? Мен муну көтөргөндөн көтөрүп келем, бирок эмнегедир мамлекеттик деңгээлде буга маани бербей жатат да. Анан ошолордун баардыгы, балдардын баардыгы эч нерсе албаса, жеңилдик албаса, алар эрдик деген эртең эч ким айтпай да калат да. Мына мурунку 2005 жылда март окуясын кече президент эмне деди? Аскар Акаев айтпадыбы? Бангилер менен ангилер басып алышкан депчи. Ким кепилдик берет ошо 5 жылдан кийин айтпайт депчи. Эмдиги жылы быйыл 9 жыл 10 жылдыгы. Мен эртең Таласта чоң иш чара өткөрүп атам, ушул апрель революциясынын 9 жылдыгын атап. Ошол жерде өзүмдүн ушул апрель революциясынын баатыры катары ачык оюмду билдирем. Азыркы мамлекет башчысына дагы, өкмөт башчыларына дагы апрель революциясынын талаптарын дагы бир бат катуураак кылдырып бир эске салалым деген оюм бар. Ушул апрель революциясына убагындагы өлкөдө бир мындай митингдер болушу дагы пландалып жатат да. 23 апрелде бул ата мекенчилер чоң митинг өткөргөнү атышат. Ушул камакта жаткан лидери Текебаевди жана саясий куугунтук кабылгандарды, камактагыларды бошотуу талабын сот мыйзамдуу актап бергиледи. Анан бир топ саясий лидерлер, көрүнүктүү саясатчылар баары колдоп атышат. Сиз бул боюнча позицияңыз кандай? Мындай да Динар, кечээ мен ошо Өмүрбек Чилкешев боюнча өзүмдүн оюм пикиримди айтып койсом, кайсы бир каналдар айтып атат да, бул эки жүздүү экен, тигиндей мынакейдечи. Эми ошол жазып аткан троллдор да, билебиз да кайсы кимдин троллдор жазып атканын, кайсы жерде отурган. Ошолордун, алардын мисалы нары жакка барып көрбөйбү? Менин кайсы чандан бери саясатта жүргөнүмдүн тарыхымды, таржымамды иликтеп чыгып, анан ошол балдар, бүгүнкү тролл жазып аткан балдар, биз оппозицияда жүргөндө тетик Акаевдин, Бакиевдин балдар, нанды наны ызыкты бапа деп жүргөн балдар болчу да. Анан бүгүн ошолордун баардыгы комментарий жазышып эле айтышып атпайбы? Бул мындай, Өмүрбек Чилкешевдин боштондугу үчүн ошонун сотуна болуп жаткан митингдердин бул эми акция. Ар бир коомдун өзүнүн аракеттери болуш керек, эске салыш керек. Эгерде биз мына Өмүрбек Чилкешевдин кылмыш ишинде саясий боек болгонун мен эмес, Кыргызстандагы эл аралык уюмдар эмес, дүйнөдөгү эң чоң Бириккен Улуттар уюму адам укуктары боюнча комиссиясы айтып атса, анан кийин биз эмнеге аны айтпашыбыз керек? Саясий куугунтук болгону көрүнүп турат. Анан бизде азыр ушундай формула пайда болду. Эгер сен саясатчы болуп түрмөгө камалып кетсең, бул куугунтук, а эгер карапайым адам болсоң, бул уурулук. Бул болбойт да. Бул деген саясий куйтулук. Бул куугунтук эмес. Саясатчы болуп алып анан уурулук кылсаң, камалып кетип анан чыксаң, бул куугунтук экен да. Карапайым адам же болбосо башка бир чиновник камалып чыкса, саясатчы болбосо аны уурулук экен да. Мындай куйтулуктун да токтотуш керек да. Саясий куугунтук менен камалган деп Өмүрбек Чилкешевдин мен жөнүндө кече айтып койсом, башкалар таарын кошто. Эми көп иштерде эле саясий боектор болгон, саясий негиздер менен камалган.
ошо жанагы Садыр Нуркожоевичтин деле тарапташтар айтып атпайбы, мен ал жигит менен тааныштыгым жок болчу. Анан анын ишин иликтеп да көргөн жокмун. Бирок Эмилбек Каптагаев өзү айтып атпайбы, мондан монда болгон мен немен жок болчу, ага дооматым жок болчу, анан ак жерден уланып кетти депчи. Демек анда бар экен да. Анан башкалар боюнча мисалы жанагы Талгар Бек башкалар деле айтып атпайбы, биз деген саясий куугунтуктун курмандыгы үчүн. Бирок эл айтабы ошону? Эл айтабы ушул саясий курмандык болду депчи. Чала болду дейт да. Анда эле толтурат да. Анан ошо куйтулук менен куугунтукту эки башка мысыктана келем. Ал акциялардын болгону негиздүү. Анткени ошол күнү сот болуп атат. Аны саясий куугунтук болгон ошону дагы бийликке бир ирет эсте салып туруп, булар саясий режимден курмандыктар болгон, булардын эркиндиктери каралышы керек деген эске сала турган акция болгон. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушул акцияларга эле уда дагы башка иш-чараларда болуп кетиши күтүлүп атат да. Негизи эле мындай революция болуп кетүү кооптуулугу жокпу өлкөдө? Мен айтсам азыр дагы жанагы троллдор отурушар бир нерсени тайранышы жазып жатат да. Азыр андай нерселер бар. Коркунуч эмес, кооптуу жагдайлар бар. Кечеги Тажик чек арасындагы, Баткен чек арасында болгон окуялар, Якутияда болуп жаткан окуялар, андан кийин форумда болуп жаткан, Өмүрбек Токтогулович Бабановдун Кыргызстанга келе турган маалыматы, азыр калда турган акциялар, анан кийин андан башка дагы теги Кеңешбек Асанбекович бир топ саясатчыларды курултай өткөрүп, алар дагы 4 айдан бери бийлик бизди укпай койду, биз дагы өзүбүз сөз айтып атпайбы? Негизи чыңалуу бар. Ага негиздер да бар, себептери да бар, бардык нерселер бар. Анан бир нерсе, бунун азыр тез арада президентибиз Сооронбай Шарипович мындай жолугушууларды уюштуруп, мындай чечкиндүү чараларды көрбөсө өтө кооптуу нерселер алда турат да. Негизи жаз айлары жагымсыз айлар. Дүйнөдөгү революциялардын 90% жаз айларында келет. Анткени ушу жаз айларында адамдар агрессивный болушат, жайында пассивный болушат. Ошон үчүн буну мага Медет Чокор Садыкулов айтканда, бир рет ушу мени сыйлашасыз айтып атпайбы? Мен дүйнөлүк, мен өзүм тарыхчымын дейт. Анан тарыхты окуп көрсөм, жагымсыз жагдайлардын баардыгы революциялар жаз айына түшүп кетет экен. Бизде дагы аксы окуясы, март окуясы, апрель окуясы баардыгы ушул жазда болуп атпайбы? Анткени адамдын денесинде азыктар, витаминдер азайып, анан адамдай ушунчалык агрессивный болушу, баягы каражат жагынан да кыйналып калган ушундай учур болот экен депчи. Ошон үчүн мен эки жолку президенттик шайлоону тең жайдын чилдесине которуп койгом дейт. Курманбек Сайбековичтин эки жол, бирөөсү 10-жылда, бирөөсү 23-жылдыкын, ал кезде адамдар пассивный болот, кандай кылып шайлоонун жыйынтыгын жазсаң да бурмасын болот экен да. Анан азыр чындап эле ошондой агрессивдүү аракеттер байкалып атат да, бул өтө кооптуу. Анан бул кооптуу жерде жооптуу иштер болуш керек. Бабанов жөнүндө айтып өттүңүз. Бабанов келерин жарыялаган да. Келсе 20 000 адам тосуп алат дегенден баштап, келсе аны камап салат дегенге чейин сөздөр айтылып атат да. Сиздин оюңузча Бабановго козголгон иштер кыскарып, ал өлкөгө кайтып келиш керекпи? Мүмкүнчүлүк шарттары. Мындай, Өмүрбек Токтогулович, ал мен саясаттан кеттим деп жар салганын уктум. Бардыгы Кыргызстандыктар. Бирок Кыргызстандан кеттим деп айткан эмес да. Ал Кыргызстанга келиш керек. Мен келиштим, каалап атам, анткени келиш керек дагы. Ага козголгон кылмыш иштери бардыгы эле ачыкталбады. Ошол кездеги саясаттын кызыкчылыгы болгонун, анан ошол саясат турукташтырып чыгып кеттим, сөз беришкен, кайта келишим керек деп атат, аны өзү чечиш керек. Эгер ошондой чечимди кабыл алганын мен уктум, кайта Кыргызстанга кайрылып барам деп, ал келиш керек дагы. Ошол козголгон кылмыш иши боюнча эң эле өзү кызыктар болуш керек, бийлик дагы кызыктар болуш керек. Бирок анын баягы фракциядан чыкканда, мандатын өткөргөндө мен саясаттан кеттим деген. Бирок мен бизнестен же Кыргызстандан кеттим деп айткан эмес да. Анан ал келиш керек. Ал келгени бир кандайдыр бир кооптуу нерсе болуп кетет деп жок. Эгерде анан кийин эми бул туура эмес иш кылып жүрдү да, улуттук коопсуздук кызматы ошого утурлай эле айтпады, келсе жооп берет депчи. Жооп берет деп. Да, жооп берет, суракка жооп берет. Анан кийин баягы алар мындай өңүттү айтты да, биз мына камап коебуз дегенде кылып коркуткандай. Эми алардын иши бул. Ал үчүн буга айып тагылды, тергөө башталган жок, ал иштер боюнча экспертизанын корутундары чыктыбы, чыккан жокпу? Мен ойлойм, эгер бул саясий негизде козголгон болсо, аны мурунку экс-президент эле айтып салбады, бул эми коомчулукка эле ачыкталып калды да. Анан аны өздөрү сезип турат. Ал
өздері айтып атпайбы ошо мен бир жылдан ашык убакыттан бери турукташсын, бардыгын өздөрү ордорду менен кетсин, анан келем депчи, келгенге негиз бар болчу деп. Ал келе бериш керек. Мен анын келишин колдойм. Анан бир кооптуу нерселер болуп кетиши деле бул бийликтин олдуксон ишинен болот. Олдуксон ишинен болот. Эгер келсе, ал жапжашынакай эле ага мүмкүнчүлүк түзүлүп бериш керек. Анан келип, анан кайсыл күнү бир адвокаттарын чакырып, ошол суракка чакырса болот. Ал өзүнүн укугун өзү койгуп алат. Анан элдерди чогултуп мындай неме кылганы, кооптуу кылганы ошого бийлик өзү себепкер болуп атат. Керектик деле коркутуп атпайбы? Жооп берет деп антпеш керек. Акыркы суроомундай сурагым келип атат. Азыр бир жылдан кийин учурдагы иштеп жаткан парламенттин мөөнөтү бүтөт. Шайлоого даярдык азыртан эле башталды. Анан дагы бир жыл бар эмеспи? Күзгө жетип парламентти таратып салуу дагы сөздөр айтылып атат. Мөөнөттүн аягына чейин иштейби? Кандайдыр бир саясий кырдаал өзгөрүп кетип эле парламентте мөөнөттү мурда таркатып жибербесе, азыркы парламентте таркатууга эч кандай негиз жок. Анткени шайлоо 2020 жылдан кийин биздин жаңы бара турган шайлоо кодекси дагы азырынча жаңы мыйзам айыл жогорку кеңештен өтө элек. Бир жылга чейин бардык шайлоонун мыйзамдары кабыл алынып, анан кийин старт бериш керек. Анан бирок ага болбой эле азыртан эле мен де өзүм угуп алып таң калатым, эмне мынчалык ушунчалык эртерээк башталабы депчи. Кайсы бир партия менен барасыңар, кандай кыласыңар деген сөздөрчү эми чабалар деген тучат дейт. Эмдиги жылдагы эмес, эмдиги жылдын күздө эртерээк кылып болуш керек. Эми президенттин Сооронбай Шариповичтен жарлыгы чыгыш керек. Кезектеги президенттик шайлоолорду жарыялайм дегенден баштап анан кийин аракет кылса болот. Анан сен мөөнөтүңдү өтөлүп бүтө элексиң. Элден алган мандатыңды, наказыңды аткарып бүтө элексиң. Анан каяка? Кимге барасың, эмнеге барасың? Анан эми капчыгы калыңдар, даярданбай деле койсо болот. Бирок мен ойлойм, кийинки шайлоо азыркы мурдагы шайлоого салыштырмалуу башка нукта өтөт деп ойлоп атам да. Каражат фактору. Жок, алар орун алат. Ансыз эми бардыгы эле баргысы келет. Парламентке баргысы келет, бирок негизги көңүл баягы капчыгы калыңдар эмес, кадыры калыңдарга ыкташат да. Эл деле көрүп калды да. Анткени жылдан жылга парламенттин деңгээли төмөндөп баратпайбы. Биз парламентаризмди парламенттик башкарууда эмес, парламентти башкаруу убагында жашап атпайбызбы? Анан элдер көрүп турду да. Анан каякта биз сөз менен айтып коебуз, парламенттик башкарууду куруп атабыз. Анан биринчи этабын өттүк, экинчи этабын өтүп баштайлыбыз да. Жакында ушул бир жума, эки жума аралыгында өкмөт алмашат деген маалыматтар бар. Өкмөт алмашабы? Өкмөттү азыркы жагдайда чынын айтканда менин жеке пикиримде өкмөт өзүнүн иштерин өтөсө чыга албай койду. Биз бир жыл мурун ушул өкмөттү ээрге мингизгенде айтылган талаптардын бирин да аткарган жок. Бюджетти аткара алган жок. Бюджетти кой, башка иштерди аткара алган жок. Бир дагы коопсуз шаар ишке ашырылган жок. Коопсуз шаар боюнча айлы толгон токой чатактар болот. Булар баягы лигластай болуп атат да. Анан кийин эски иштерди деле болуп коюп туруп, анан кийин биз иш кылдык дегени өкмөттүн кылган ишин биз эмес, эл деле көрүп турду. Айлык көтөрүлбөсө, пенсия көтөрүлбөсө, пособие көтөрүлбөсө, элдин жашоо шарты көтөрүлбөсө, элдин көйгөй эмес, бийликтеридің көйнөгүн алмашып атпайбы? Башка эчтеке алмашкан жок. Анан ошонун өзүнөн карап туруп айтат да, бул өкмөт өтөсүнөн чыккан жок, сөзүнөн өтөсүнөн чыккан жок. Анан өкмөттүн отставкага кетеби, кетпеби, мына эмки жумада өкмөттүн отчету келет, анан парламент өзүнүн баасын берет. Бирок азыртан өкмөттүн адамдарынын баардыгы жогорку кеңештин депутаттарын аралап жүргөнүнө караганда кудачалап жүрүшөт да, баардыгы ошол кулдук уруп жүрүшөт. Аман калганга суранышат да. Бирок мага келишпейт, менин пикиримди билишет. Мен ошо азыркы өкмөттүн мындай баягы балдардын өкмөтү келип, чалдардын өкмөтү келди, чамасы жок өкмөт келди деп айткан өкмөт туура эле келди да. Анан мен азыркы өкмөттүн мындан аркы барышын каалабайт элем да. Бир жаңы бир жаш өкмөт келип, жакшы өкмөт келип, элдин мүддөсүн ишке ашырса жакшы болмок да. Булар чарчап калды. Ошол сиз айткан жакшы өкмөт башчы катары, реалдуу кандидат катары кимди көрөсүз? Эми аны ириде ошо фракция лидерлери тандаш керек. Кыргызстанда Кыргызстан экономикасын көтөрүп кеткен адамдар толтура. Болгону мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан кийин бизде фракциянын лидерлеринин баардыгы өкмөттү
түптөгөндө бул тармактар менин ишим болсун, бул тармак менин ишине бөлүшүп атпайбы? Антип бөлүшпеш керек да. Бир ыраттуу түрдө эле өкмөт башчылыгын шайлап, мына ошого мүмкүнчүлүктүн баарын берсе, баардыгын өзүң танда, бирок 1 жылдан кийин жооп бер. Мындай кылып баягы илгерки Советтер Союзунда да кылып, мына сага 100 кой бердим, 100-үнө 150ден козу бересиң, же болбосо мынча уй бердим, мынча сүт бересиң деп туруп, ошондой тапшырма берип койсо өкмөт иштемек мүмкүнчүлүк берсе. А бизде мындай кылып атпайбы? Машинаны берет да техпаспортун бербейт, же болбосо урулду машинаны берет да урулун бербейт. Ошондой кылып атпайбы? Анан андайда өкмөт деле бир реформа жасай албайт да. Азыркы бирок өкмөттүн мындай реформа тармагында, анан кийин инвестиция тартуу тармагында иштери таптакыр жок. Кандай саясий окуялар болбосун, ошо өлкөбүздө тынчтык, туруктуулук эле болсун деп тилейли. Биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин суроолорго Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков болду.